Чет элдик жарандардын каттоосу бул Россияга келген ар бир чет элдик жаран үчүн милдеттүү. Убактылуу каттоо, перевод паспорт, медкнижка, трудовой договор, башка тилге которуу, СНИЛС, ННН, ДМС 1 жылдык жана да ОМС, ДМС документтерди мыйзам жолунда жасоого 100% кепилдик. Урматтуу замандаштар, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Кызматташуу үчүн +7 929 541 0205 Эрлан менен байланышыңыз. Биз менен кызматташууну unutpаңыз. Орусияда 100дөн ашуун адамдын өмүрүн сактап калган 15 жаштагы Ислам сыйланды. Орусиянын балдар акыйкатчысы Мария Львова-Белова Ислам Халилов менен Артем Донскойду террор учурунда адамдарды сактап калгандыгы үчүн сыйлады. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышууда. Маалыматта сыйлоо аземи бүгүн 25 мартта Красногорск шаарындагы номер 19 орто мектепте өткөндүгү айтылат. Балдар акыйкатчысы террор болгон күнү өспүрүмдөр комплекстин аймагындагы кийим илүүчү жайда иштеп жатышкандыгын эске салды. Ошондой эле ал балдарга кайраттуулугу үчүн алкыш айтып, мектеп жамааты алар менен сыймыктана тургандыгын баса белгиледи. Ал эми Ислам өзүнүн Instagram баракчасына менин жанымдагы жолдошум Артем Донскойду сыйлады деп жазган. Эске салсак, кыргызстандык өспүрүм Ислам Халилов Крокустагы кандуу окуяда 100дөн ашуун адамды куткарып калган. Кыргызстандык Рустам Крокуста адамдарды кантип куткарышканын айтып берди. Рустам өрт күчөп, түтүн каптагында күйүп таанылбай калбасын деп тез жардамдын замбили менен сөөк ташыган. Кыргызстандык Рустам Бактыбеков Крокуста болгон терактыда куткаруучулардын бири аласында келе жаткан террорчудан качып кетүүгө үлгүргөн. Бирок коркуп калбай кайра залга кирип 100дөн ашуун адамдын өмүрүн сактаган. Өлүктөрдү аралап эле жүрдүк, буту бели сынгандарды көтөрүп алып чыктык. Жерде жаткан бирөөнүн жанына барганда өзүнө келип кетти, көрсө ал эси ооп жыгылган экен. Анан башкаларын да издеп жаттык. Өрт күчөп, түтүн каптаганда күйүп таанылбай калбасын деп тез жардамдын замбилин алып сөөктөрдү ташыдык, деди мекендеш. Андан соң күзөтчүлөр менен кошо жертөлөдө камалып калган адамдарды чыгарышканын айтты. Ич караңгы, түтүн каптап жатты. 5-6 обуз телефондун жарыгын күйгүзүп үн чыккан жакка барып жаттык. Бекилип турган эки эшикти ачтык. Жол билбегендер ичинде айлана берип түтүнгө ууланып калышы мүмкүн эле, деди Бактыбеков. Ал жандагылар 100-150 адам куткарылганын айтып жатканын, өзү шок абалында болгонун кошумчалады. Маалымат булагы Спутник Эйжи. Крокустагы окуядан кийин Орусияда өлүм жазасы тууралуу сунуштар айтыла баштады. Орусияда кеминде 137 адамдын өмүрүн кыйылган террордук чабуулдан кийинки өлкө кылмышкерлерге карата өлүм жазасын кайрадан киргизүү сунуштала баштады. Бүгүн 25 мартта жогорку бийликтеги бир топ адам жазанын эң катаал чарасын колдонууга өтүү керектигин айтып чыкты. Премьер-министр Михаил Мишустин КПРФ партиясынын депутаттарын жыйынында сүйлөп жатып, күнөөлүүлөр жазага тартыларын, аларга ырайым жок экенин айтты. Орусиянын мурдагы президенти, азыр Коопсуздук кеңешинин башчысынын орун басары Дмитрий Медведев чабуул койгондорду өлтүрүш керекпи деген суроолор болуп жатканын Telegram каналга жазды жана ошондой кылуу керек. Кылышат, баарын өлтүрүү алда канча маанилүү, ким каржылады, ким жардам берди, баары өлтүрүлсүн деп жооп берди. 23 мартта башкаруучу Единая Россия партиясынын мамлекеттик думадагы фракциясынын башчысы Владимир Васильев мамлекеттик телеканалда сүйлөп жатып, Крокустагы окуядан кийин өлкөдө өлүм жазасын кайра киргизүү тууралуу талкуу жарыялагандыгын айтып, коомдогу маанайга жана көтөргүтүүлөргө жооп берген чечим терең жана профессионалдуу талкуудан кийин кабыл алынышы керектигин кошумчалады. Орусиянын конституциясында өлүм жазасы бар, бирок дээрлик 30 жылдан бери ага мораторий жарыяланып келе жатат. Крокустагы кол салуу үчүн Тажикстандын 4 жараны айыпталууда. Кыргызстандыктарга Орусияга барбай туруу сунушталды. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Красногорск шаарындагы Крокус-Сити борборундагы куралдуу кол салуудан кийинки антитеррордук иш-чараларга байланыштуу зарыл иш болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырды. Бул тууралуу бүгүн 25 мартта министрликтин басма сөз кызматынан билдирди. Министрлик учурда Орусиянын бардык аймагында коопсуздук чаралары күчөтүлгөндүгүн эске салып, суроолор жаралса өлкөнүн Москвадагы элчилиги менен
+7 925 115 50 47 Ж консулдук бөлүм менен +996 999 312 002 номер аркылуу күнү түнү байланышса болоорун кошумчалады. Мындан тышкары азыркы тапта Орусияда жүргөн мекендештерге эл көп чогулган жерлерге барбай туруу, жанына ар дайым өздүгүн тастыктаган жана Орусия аймагына кирүүгө алынган уруксат кагаздарын алып жүрүү, ошондой эле коомдук коопсуздукту камсыз кылган укук коргоо органдарынын кызматкерлерин мыйзамдуу талаптарды аткаруу сунушталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматты уюшкан кылмыштуу топтун өкүлү Байкону кармады. Кара Суу районунун Төлөйкөн айылынын балансында турган 500 гектарга чукул жер жең алдынан сатылып кеткен. Өлкөдөгү уюшкан кылмыштуу топтун Бойко аттуу өкүлү жана Ош облусунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери менен жерди мыйзамсыз саткан деп шектелүүдө. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат кызматынан кабарлашты. Атайын кызматтын билдиргенине таянсак, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кара Суу районундагы Төлөйкөн айылынын балансында турган 500 гектарга чукул жерди кадастр мамлекеттик мекемесинин жана архитектуранын айрым кызмат адамдары менен тил табышып алып соодаланган. Белгиленген участоктор $10,000 жана андан жогору баага сатылып, мамлекетке ири өлчөмдөгү зыян келтирилген. Ошондой эле учурда аффилирленген жактарга жайыт участокторду жазылганы, алар кийин башка адамдарга, анын ичинде чет өлкөлүк жарандарга кайра сатылганы такталган. Жыйынтыгында түшкөн акча жогоруда аталган жактар тарабынан турак эмес жайларды курууга, ар кандай коммерциялдык иштерди ишкердик субъектилерди ачууга, сатып алып жумшалып мыйзамдаштырылган деп айтылып жатат. Ош облусунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кызмат адамдары УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгендигин айтып өтүштү.